Пандемиядан улам өлкөдөгү аба каттамдар март айынын соңунда толук жабылган. Эпидемиологиялык абал көзөмөлгө алынган соң кыймыл калыбына келүүдө. 8-июндан баштап ички рейстердин иши жанданат. Бишкек-Ош-Бишкек каттамы боюнча күнүнө бир жолу учууга уруксат берилет. Ал эми эл аралык каттамдар азырынча белгисиз. Ички авиа каттамдарды киргизүүнү көздөп жатабыз 8-июндан баштап. Бул жерде дагы атайын тартип менен баягы жүргүнчүлөрдүн бири-биринин ортосундагы аралыкты сактоо менен биздин авиакомпаниялар өздөрүнүн иштерин уюштуруусу зарыл. Сөзсүз түрдө буларга дагы атайын көрсөтмөлөр берилет. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошол көрсөтмөнүн негизинде биздин ошол авиакомпаниялар өздөрүнүн иштерин уюштуруп биздин жарандарга кызматтарын көрсөтөт деген ойдобуз. Ички туризмдин бардык тармагы ишке кирет. Туристтер ысык көлгө тоскоолдуксуз барса болот. Өткөн жылы чет элдик туристтерден $613 миллион киреше түшкөн. Пандемияны эске алганда быйыл кирешенин 60% түшпөй калары көтөлүүдө деп билдирди Азамат Жаманкулов. Коомдун саламаттыгы үчүн айрым шаарларга пост коюлуп, жарандардын ден соолугу көзөмөлдө болоорун кошумчалады. Ошол эле учурда ысык көлгө эс алууга бара тургандар үчүн атайын эрежелер иштелип чыкты. 1-июндан баштап бүтүндөй Кыргызстан боюнча туристтик субъектилер өз ишин баштайт. Пансионат, эс алуучу жай, парктар жана башка туризм сектору санитардык нормага ылайык ишмердүүлүгүн жүргүзсө болот. 1-июндан баштап элдер көбүн эсе азыркы учурда сурап аткандай ысык көлгө барышы мүмкүн. Ысык көлдө биринчи эле балыкчы постунан өтүү шарты. Ал жерде эч кандай тоскоолдук болбойт. Каалаган турист, каалаган эс алуучу, эс алууну каалаган биздин жаран бүгүнкү күндө каалаган туристик объектисине барышы мүмкүн. Баягы талап боюнча эгер үй бүлөсү менен болбосо бир адамдын өзү тамак ичкени туура деп таптык. Жана эгер үй бүлөсү менен келе турган болсо, анда ошол үй бүлөсү ошол столго отурууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми пляждарда шезлонгдордун ортосундагы 1,5-2 метрде ар дайым сакталыш керек. Ошол эрежелер менен бүгүнкү күндө субъектилерди ушу 1-июндан баштап ачууга даярбыз. Негизи эле азыркы учурда чет элден туристтердин келүүсү боюнча республикалык штабтан азыркы учурда талкууланып атат. Алардын дагы даталары белгилүү болот. Республикалык штабтын чечими менен 5-июндан тарта бала бакча ишке кирет. Бирок санитардык талап катуу көзөмөлдөнүп, ар бир бала бакча нормага ылайык ишмердүүлүгүн жүргүзүү кажет. Алгоритмдин негизинде жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик органдар текшерүү жүргүзүп, анан ачууга уруксат берет. Жаш жеткинчектердин саламаттыгы баарынан маанилүү деп билдирди Кубатбек Боронов. Билим берүү жаатындагы уюмдардын ишкерлери ошондой биздин баягы ишкерлерибиздин көп суроолору келип чыгып атат. 5-июндан дегенибиздин маселеси биринчиден мен айткандай бул жерде өзгөчө тартип болот. Өзгөчө тартип эң негизгисин айтып кетсем, ар бир ошол мектепке чейинки билим берүү жаатындагы ишканаларга ар биринин ошол тартипти сактоо менен иштөөгө даярдык экендигин сөзсүз түрдө мэриядан же болбосо жергиликтүү бийликтен түзүлгөн комиссиялардын чыгып ордунан көрүп, ар бир ошол мектепке чейинки билим берүүчү ишканаларга жекече ар бирине өзүнчө уруксат берилет. Илдет чектөөгө алынып, кырдаал турукташканы менен жарандар санитардык эрежеге кош көңүл мамиле кылууда. Мындан улам уруксат берилген экономикалык иштин түрлөрүнүн тизмесине өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн экени белгиленген. Эпидемиологиялык кырдаалдын экономикалык ишмердүүлүккө тийгизген таасирине ылайык иштелип чыккан багыттагы программа этабы менен ишке кирүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар. 8-июндан баштап ички авиа каттамдарды киргизүүнү көздөп жатабыз 8-июндан баштап. Бул жерде дагы атайын тартип менен баягы жүргүнчүлөрдүн бири-биринин ортосундагы аралыкты сактоо менен биздин авиакомпаниялар өздөрүнүн иштерин уюштуруусу зарыл. Сөзсүз түрдө буларга дагы атайын көрсөтмөлөр берилет. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошол көрсөтмөнүн негизинде биздин ошол авиакомпаниялар өздөрүнүн иштерин уюштуруп биздин жарандарга кызматтарын көрсөтөт деген ойдобуз. Эң негизги ошол ооруну вирусту жуктуруп алуу коркунучу бар деп аталган
объекттердин бири болуп, мына ошол жүргүнчүлөрдү ташуу, коомдук жүргүнчүлөрдү ташуу транспорттор болуп эсептелинет. Ошонун ичинде биздин ошо авиа каттамдарында иштеп жаткан ошо учактарда дагы ошондой маселе жаралышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде дагы жогорудагы айтылган тартиптерди абдан так, жакшы сактоо менен иштерди уюштурушубуз керек. Суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн эгер ушундай коркунуч болсо бул жакты кое берип жатасыңар деген маселе чыгышы мүмкүн. Себеби дегенде турмуш бир жерде турбайт, аны баарыбыз түшүнүп атабыз. Дүйнө жүзү бүгүнкү күндө ушундай жол менен кетип атат. Буларды биз ишке киргизүү менен, буга чейинки дагы бир нече этаптар менен экономиканын тармактарын ишке киргизүү менен, өндүрүштөрдү ишке киргизүү менен бизде оорунун тароо же болбосо оорунун бири-бирине жугуу коркунучу жогорулагандыгын баарыбыз түшүнүп турабыз. Бирок республикалык штаб, өкмөт, президенттик аппарат, президентибиз жеке көзөмөлүндө алып, биз болгон күчүбүздү жумшап, ушул ооруну таркатпай, тез аранын ичинде чыккан жерден басып калып, ошолорду жок кылууга же болбосо изоляция кылууга, дарылоого баардык аракеттерди жумшап жатабыз. Бул экономика тармагын ишке киргизбей токтотуп коюп дарыласак да болмок, бирок анда өзүбүз билгендей, көпчүлүк иши жок отуруп калды, кыйналгандар болду арасында, мамлекет тарабынан жардамдар берилди, бирок турмуш деген ордунда турбайт, иш жүрүш керек, экономика иштеш керек. Ошондуктан жогорудагы айтылып аткан кооптуулукка карабастан бүгүнкү күндө ушундай чечимдер менен биз кээ бир тармактарды ишке киргизүүгө чечим кабыл алып атабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, туризм министрлигинин атынан туризм секторундагы болгон абал, туристтик сезондун ачылышы жана туристтик субъектилеринин иштөө тартиби боюнча маалымат бере кетсек, 1-июндан баштап 2020 жылдын бүтүндөй Кыргызстан боюнча туристтик субъектилердин баардыгы өз ишмердүүлүгүн баштоо боюнча чечим кабыл алынды. Булар пансионаттар, эс алуучу жайлар, парктар, пляждар жана негизи эле туризм секторуна тиешелүү болгон баардык субъектилер кирет. Албеттүү түрдө азыркы учурга абалга жарашык санитардык эрежелер менен, санитардык нормалар менен сактоо менен ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Көбүнчөсү эми бул эки багытта жүргүзүлүшү мүмкүн. Биринчиси ошол субъект имараттарга тиешелүү болгон нормалар жана негизги туристтердин өзүнө тиешелүү болгон эрежелер. 1-июндан баштап элдер көбүн эсе азыркы учурда сурап аткандай Ысык көлгө барышы мүмкүн. Ысык көлдө биринчи эле балыкчы постунан өтүү шарты. Ал жерде эч кандай тоскоолдук болбойт. Каалаган турист, каалаган эс алууну каалаган биздин жаран бүгүнкү күндө каалаган туристтик объектисине барышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде мисалы Ысык көлгө киребеште балыкчы постунда анын температурасы текшерилип, анан атайын баягы каттоо кагаздар жүргүзүлөт. Ошодон кийин тоскоолсуз Ысык көлгө барып бүгүнкү күндө эс алганга баардык мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиси, ошол жердеги туристтик имараттардын ичинде санитардык нормалардын аткарылышы боюнча, ал жердеги эрежелердин аткарылышы боюнча туристтер келгенде кантип тосуп алыш керек, эмнелерин текшериш керек, жанагы туристтерди эс алып атканда бири-бири менен ортосундагы социалдык дистанция 1,5 метр, 2 метр, тамактануу жайында же болбосо эс алуучу жайында кандай шарттар түзүлүш керек, ошонун баардыгы азыркы учурда Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте иштелип чыкты. Жакын арада мынакей бүгүн эртең биз массалык маалымат каражаттары аркылуу беребиз. Туристтик субъектилер кантип иштеш керек. Эң негизги эрежелер булар жанагы социалдык дистанция. Эгер ашканаларда же болбосо тамак ичүүчү жайларда баягы столдордун орнотулушу, бул 1 метр же 1,5 метрден ортосундагы дистанцияны сактоосу керек. Жана столдо баягы талап боюнча эгер үй бүлөсү менен болбосо бир адамдын өзү тамак ичкени туура деп таптык. Жана эгер үй бүлөсү менен келе турган болсо, анда ошол үй бүлөсү ошол столго отурууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми пляждарда шезлонгдордун ортосундагы 1,5-2 метрде ар дайым сакталыш керек. Ошол эрежелер менен бүгүнкү күндө субъектилерди ушу 1-июндан баштап ачууга даярбыз.
негизи эле азыркы учурда чет элден туристтердин келүүсү боюнча республикалык штабтан азыркы учурда талкууланып атат. Алардын дагы даталары белгилүү болот. Бирок ошого карата азыркы учурда биринчи кезекте биз ички туристтерге, Кыргызстанда жашаган жарандарга көбүнчө көңүл бөлөбүз, алардын эс алуусуна көңүл бөлөбүз жана аларды бүгүнкү күндө ушул сезондун ачылышына карата туристтик жайларга барып баягы эс алууга чакырат элек. Негизи эле пандемия эң экономикалык багыттардын, экономикалык тармактардын эң баягы зыян келтиргени бул туристтик сектор болду. Көптөгөн өлкөлөр миллиарддеген долларды бүгүнкү күндө жоготушуп атат. Ошол эле мезгилде туристтик секторлордогу жумушчу орундар абдан кыскарды. Бирок ошого карабай, мынакей азыркы учурда июнда бизде туристтик сезондун ачылышы биздеги туристтик сезондун жанданышына алып келет. Былтыркы жылдын эсеби менен баягы сырттан туристтердин алып келген акчанын көлөмү 613 миллион долларды түздү эле. Быйыл азыркы учурда эми кандайдыр бир прогнозду айтыш кыйын.